Чүй облусунда алдамчы ишенчек жарандардан акча алып качып кеткен. Бул тууралуу облустук милициядан билдирди. Маалыматка караганда Аламүдүн райондук милицияга алдамчылык фактысы боюнча ар кандай жарандардын арыздары боюнча 10го жакын факт катталды. Алдын ала маалыматтарга караганда ал өзүн Фархат деп тааныштырып, жарандардын ишенимине кирип, ар кандай шылтоолор менен алардан акча алып жүргөн. Ал жабырлануучулардан ар кандай суммада 33 000 сом, 75 000 сом, 130 000 сом, 350 000 сом, 7 000 доллар, 17 000 доллар, 19 000 доллар жана башка келтирилген зыяндын жалпы суммасы аныкталды. Кийинки убадасын аткарбай, акчасын кайтарбай, из жашырып кеткен. Кылмыш жаза кодексинде 209-беренеси алдамчылык менен бардык фактылар боюнча сотко чейинки өндүрүш иши башталды. Жогорудагы фактылар боюнча иликтөө иштеринин жүрүшүндө Чүй облусунун 36 жаштагы тургуну К.Р. күнөөсү аныкталып кармалган. Сотко чейинки териштирүүлөр уланууда. Милиция жогорудагы аталган жарандын колунан жабыр тарткандарды Аламүдүн районунун ички иштер бөлүмүнө Ж0701 45 55 94 0550 33 65 80 телефондору аркылуу кабарлап коюуну өтүнөт. Видеого лайк басып, бул видеороликти таратып кетиңиздер. Элге болгон жардамыңыздар. Жана ошондой эле каналыбыздагы эң туура жазылуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписация деген кнопканы басып, жанындагы коңгуроочону да баса кетиңиздер.